Sahar boyunca, kant doğrusu boyunca men жазгам. Men Makkada okunu бүтүp 2008. Эми жөнөп атсам, биздин ысык көлдүк bir kızды алган bir Arap бар, Siriялык. Ошол Маккага барып калыптыр. Айтты ушул жерде хадистен сабак берген bir профессор жакшы болуптур, жүзүм менен деп. Ана ошону арапча экен кыргызчага которуп жаз деп, анан мага айтты. Анан мен жазып таппай калдым аны. Аны аманат деп келип, анан bir газетке жарыялап чыгаргам кыргызча кылып. Ал мындай. Эгерде bir адамдын сахары болсо, бул адам ошол жүзүм менен өзүнө дарыланат. Буга доктурлар ишенбейт. Анткени доктурлар жүзүмдү таттуу деп түшүнөт да. Бирок Куранда бул келет. Ошон үчүн биринчи жылы сахары бар адамдар жүзүм жейт. 25 күн. Эми жүзүм пышканда жеш керек, анан жүзүм жокту жесең, давлениең ан сайын көтөрүлүп өлүп каласың, кымбат болуп кетсе, пул төлөй албай. Ошого жүзүм пышкан убакытта жеш керек болот. Жүзүмдү жегенде тойгончо жейсиз, данегин чайнап жейсиз, данеги бар болсо. Анан жүзүмдү bir сыйра кайнак сууга малып алсаң, сыртындагы дарылар кетип калат. Ысык суу турат да, ичке bir чылап туруп, жарым bir 10 секунд. Анан көтөрүп алып чайкап анан жейсиз, жанагы дарылар кетип калат сыртындагы. Анан жүзүм жеген тойгунча жейсиз. Жүзүмдөн эчтеке аралаштырбайсыз. 1 saat мурда, 1 saat кийин гана суу ичсеңиз болот. Суу дагы таза суу болсун. Болду. 25 күн суу, жүзүм. Каалашынча жүзүм жейсиз, каалашынча суу ичесиз. Только аралаштырбайсыз. Жүзүмдүн ар жак бер жагында 1 сааттан нары кетсин. Ошондо жакшы болот. Кийинки жылы 15 күн. Болду ушул эле. 5 күндө анын тартибин көрүп баштайсыз. Анткени Куранда жүзүм деп ушундай bir тартип деп келет да, мындай тамак катары келет. Эгерде шарият боюнча bir адам тамак ичпейм деп жүзүм жеп алса, анда бул жемиш жеген жок, тамак жеди эсептелинет. Анткени жүзүм бул шарият боюнча курма менен жүзүм тамак ордуна эсеп болот, урматтуу бир туугандар. Бул ушундай тартип.